4 октябрда өлкө жарандары Жогорку Кеңештин депутаттарын тандайт. Бул жылы парламентке өтүш үчүн 16 партия таймашууда. Бул видеодо мен сиздерге Мекеним Кыргызстан партиясы жөнүндө айтып берем. Бул партиянын жеңишке жетчү негизги партиялардын бири катары гана эмес, биримдиктин башкы атаандашы деп да кабыл алышууда. Ошондой болсо да, сиз аны Мекеним Кыргызстандын Бишкектеги көрүнөк жарнактары башкалардыкына караганда кыйла көп экенин эске алып, ансыз деле түшүнүп турсаңыз керек. Жогорку Кеңештин учурдагы курамында бул партиядан депутаттар жок болгонуна карабастан, быйылкы шайлоого карата партиянын катарына учурдагы бир топ парламентарийлер өттү. Мисалы, вице-спикер Мирлан Бакиров, Табалды Тиллаев, Марлен Маматалиев. Бирок элге баарынан да башка талапкер таанымал, ал Искендер Матраимов. Мына ошондуктан партияны Матраимовдордун үй бүлөсү менен байланыштырышат. Дагы бир белгилей кетчү жагдай партиянын уюмдаштыруучуларынын бири Искендер Матраимовдун жубайынын бизнес өнөктөшү болуп саналат. Анан калса да бул партиядан аталган үй бүлөнүн юристи Канат Азизда талапкер болууда. Ал соттордо Матраимовдордун иликтөөчү журналисттерге каршы койгон доосун коргоп жатат. Иликтөөчү журналисттер Матраимовдордун аткезчилик менен жүк ташуулардын кулаш жайган эл аралык системасынын түзүлүшүнө тиешеси бардыгын, анын ичинде буга таасирлүү кытайлык бизнесмен Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсү да тартылганын аныкташкан. Ошондой эле бул партиядан журналист Элнура Алканова да депутаттыкка аттанууда. Мурда Алканова өзү да Райымбек Матраимовдун расмий кирешесиндеги далгелбөөлөрдү иликтеп, жада калса президенттен расмий текшерүүнү суранган болчу. Эми болсо Алканова Матраимовдордун кайрымдуулук фондусунун ишмердигин чагылдырып, андан тышкары журналисттер билдирип аткан коррупциялык фактыларды ачык төгүндөп жүрөт. Партия шайлоого баш катырбаган ооба же ооба деген ураан менен аттанууда. Мекеним Кыргызстан Жогорку Кеңеште 120 депутаттын ордуна 60 депутат болуусун жана мам кызматкерлердин санын азайтууну сунуштап жатат. Ошондой эле партия салыктардын бардык түрлөрүн жоюп, алардын ордуна бирдиктүү салык киргизүүнү убада кылууда. Мекеним Кыргызстан байма-бай добуш сатып алууга, шайлоочуларга басым кылууга жана үгүт жүргүзүүдөгү бузууларга айыпталып келет. Андан тышкары партия бир нече ирет бийликчил биримдик менен тымызын терештеп болууда деген контекстте дагы аты аталган. Мисалы, Жалал Абад облусунда Мекеним Кыргызстандын тарапкерлери биримдиктин үгүтчүсүнө кол салып, андан өздөрүнүн штабына өтүүсүн талап кылышкан. Партия дарегине коюлган айыптарды четке кагып, мындай учурларды иликтөөгө даярдыгын билдирүүдө.